Ассаламу алейкум достор, биздин спорт каналдын жалпы катталуучулары кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Видеону көргөн соң жакса сөзсүз лайкты басып, анан алдына пикир калтырып коюңуздар. Анткени Олимпиада алдында спортчуларыбызга сиздердин колдооңуздар керек. Остор бул белектер. Адаттагыдай эле баары оңой. Остор дүкөндөрүнүн бирине келип, жапжаңы Infinix сатып аласың да, экинчи смартфонуңду белекке аласың. Булар менен бүтпөйт. Дагы сонун эки белек сеники. Керемет. Сага смартфон керекпи? Сага белек керек. Париж Олимпиадасына бара жаткан спортчуларды расмий узатуу аземи болуп, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров каалоо тилектерин айтып, жалпы эл үмүт менен күтүп жатканын белгиледи. Улуу сапарга аттанып жатасыңар. Жолуңар шыдыр, жолдошуңар Кызыр болсун. Кызыр алейхи салам колдосун дейт. Ошол Кызыр алейхи салам колдоп, кыргыз элинин үмүтүн өчүрбөй. Жалпы 7 миллион эл минимум 5 алтын медаль күтүүдө. Мен да силерден кеминде 5 алтын медаль күтүп турам. Жаңы желегибизди ак жолтой кылып, бийикте жакшы желбиретип келгиле деген сөзүн өлкө башчы жаңыртты. Ошондой эле спортчулардан тыйын тыпыр, тиешелүү дефицит болгон витаминдерди албаганын тактап сурап, ушундай көңүл буруу болуп жаткандан кийин алтын медаль алып келишпесе, кыргыз элинин үмүтүнө суу сепкен болосуңар деген сөздөрүн да кошумчалап ийгилик каалады. Сиздердин оюңуздарча быйыл Олимпиадада бизде алгачкы алтын медаль болушу мүмкүнбү? Комментарий калтырабыз. Кыргыздын грек-рим курамасы Олимпиада оюндарына кандай машыгышты? Бул видеодон көрсөк болот. WBA версиясы боюнча дүйнөнүн супер чемпиону, IBO версиясы боюнча чемпион Дмитрий Бивал Кыргызстанда машыгуусун өткөрүүдө. Ысык көлдүн Тамга айылында машыгып жатканын байкоого болот. Кыргыздын алдыңкы мушкерлеринин бири, Brave уюмунун чемпиону Немат Абдрашитов өз баракчасына катуу машыгуу бул сиздин келечектеги натыйжаңыз деп жазып, төмөнкү видеону жүктөдү. Август айынын башында Немат Brave уюмунун жарым жеңил салмагындагы чемпиондук корун украиналык Омар Соломонов аттуу мушкерден коргой турганы тууралуу маалыматтар бар. Атаандаштын рекорду 12 жеңиш 2 жеңилүүдөн турат. Ал карьерасынын башында гана 2012 жылы 1 жана 2014 жылы 1 утулган бойдон утула элек спортчу. Андан бери катары менен 11 беттешинде жеңүүчү болуп чыкты. Омар 1992 жылы төрөлгөн, 32 жашка келип калган мушкер. Демек, Нематтан 1 жашка улуу. Физикалык жактан күчтүү спортчу. Партерде да, өйдө туруп мушташууда да тажрыйбасы жетиштүү. 2019 жылдан бери жеңиле элек Немат атаандаштын 10 жылдык жеңиш сериясын токтото алышы мүмкүнбү? Омар чынында ар тараптуу өтө мыкты мушкер. Биздин балбанга оңой болбойт. Бирок менимче бутта туруп мушташуунун эң кызыгын биз дал ушул беттештен көрүшүбүз керек. Сөзсүз балбандарыбызды колдоп комментарий калтырып коюңуздар.